Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 4 сентябрь 2023 жыл мен сіздерге 4 микрорайондон 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп сіздерге даректи түшүндүрөйүн. Дареги 4 микрорайон 8 дом болуп калат. Юнус Алиев көчөсүнүн жээги туғандар. Бул Юнус Алиев көчөсү, бул жакта Орто Сай базары, өйдөлөктө Космо парк, дагы эмне маалымат. Бул микрорайон шаардын центри десек болот, микрорайондар тугандар бар эле. Анан бул жерден шаардын башка бурч-бурчтарына автобустар, маршруткалар, троллейбустар бар эле жүрөт тугандар. Дагы эмне маалымат. Эми мынакей бул 4 микрорайон 8 дом, мына ушул дом болуп калат Юнус Алиев көчөсүнүн жээгинде тугандар. Анан машина койгонго жайлары бар. Ары домдун чыгыш жагында балдар ойногон аянтчасы бар тугандар. Ушул 4 кабаттуу үйдүн 2 кабатында жайгашкан, угловой эмес. Так, азыр кирип эми калган маалыматты квартирага кирип берейин сиздерге. Мынакей тугандар, бул 3 бөлмөлүү сатылчу квартирасынын кире бериши, прихожкасы. Так, андан ары оң тарапта ирмандай машина, кир машина турган жери жана сол тарапка карай жүрсөңүздөр ажаткана, ванна, душ, ракайын орнотулуп суу чыгарылган тугандар. И бул жакта залы. 3 бөлмөлүү квартира тугандар, жалпысынан 58 квадрат метр. 58 квадрат метр, мынакей бул жакта залы, залдан балконго жана бул жакта кухняга өтүп кете аласыздар. Негизи боюнча бул жерден буга чейин коридор болгон экен. Азыркы учурда квартира ээси коридорду тосуп, бул жагына кир машина жууган, кир жуугуч машина койгон, ары жагына холодильник коюп коюптур. Азыркы учурда кухняга через зал өтүшөт. Мынакей. Бул жагында кухня, көрүп кухонный мебелдер, отопление центральный, газ, природный газ киргизилген. Анан угловойдо эмес, квартирабыз угловойдо эмес. Документтери чек паспорту колунда, жана ошондой эле бул квартира ээси ушул квартирада 20 жылдан бери жашайт экен. Эч кандай залогко эч жерге ташталган эмес. Эч кандай проблемасы жок документтеринде. 20 жылдан бери жашайт экен ушул квартирада. Алынып сатыла берген эмес кайра-кайра. Так, анан Юнус Алиев тарапыныкей, бул жерден терезеден Юнус Алиев тарап көрүнүп турат. Видеонун башында айткандай, жакын жерде Орто Сай базары, Космо парк, мектеп, садиктер бар экен. Анан бул экинчи бөлмө, спальный бөлмөсү, чыгыш тарабынан терезе. Азыркы учурда бул жердин лампочкасы иштебей калганга байланыштуу көргөндөй жарык болгон жок. Анан бул жагында мынакей балдар ойногон аянтчасы бар экен. Коросуна машина койгонго жайлар бар. И андан ары оң тарапта бул жерде кладовка, и бул потолокто да кладовкасы бар экен. Анан бул балдар бөлмөсү, мынакей детский бөлмө. Так, мынакей. Бул жактан дагы Юнус Алиев тараптан, чоң көчө тараптан терезе орнотулган. Көчөнүн жээгиндеги эле дом болуп калат. Дагы эмне маалыматы калды айтылбаган. Отопление центральный, газ бар, документи бар. Басы бул 3 бөлмөлүү квартиранын тугандар. 68 000 доллар сурап квартира ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот тугандар.